Давайте посмотрим, как же следует подсоединить приставку к телевизору. Быйыл 17-июндан тарта өлкө санариптик берүүгө өтүүгө камданууда. Бирок бул датадан тартып аналогдук берүүлөр таптакыр өчүрүлөт деп кооптонууга негиз жок экен. Жаңы форматка өтүү этап менен жүргүзүлөт дешет адистер. Санариптик көрсөтүү 6 ноябрдан баштап уже башталды. Биз мындайча айтканда биринчи этапты 1 январь 2015 жылы башташыбыз керек эле. 2 ай мурун баштап койгонбуз. Наоборот, с опережением кетип атабыз да. Себеби азыр айтып кеттим го, 4 этапка бөлүнгөн. 17 июнга чейин 2 этапты бүтүрүшүбүз керек эле. Алдыда дагы 1,5 ай убакыт бар, бирок биз буйруса 1 айдын ичинде бүтүрө тургандай болуп турабыз. Санариптик берүүгө өтүүдө биздин өлкө Т2 форматын тандап алган. Мунун эски форматка караганда өзгөчөлүктөрү көбүрөөк дешет адистер. Санариптик сигналды кабыл алуу үчүн тиешелүү үлгүдөгү сыналгы же болбосо ресиверлерди сатып алуу кажет. Сапаттуу ресиверлерди орнотуу маселеси да курч турат. Өлкөгө талапка туура келген 605 ресивер гана алып келингени кабарланууда. Ошол эле учурда базарларда аткезчилик жол менен алынып келинген жабдыктар толуп кеткен. Адистер абоненттерден сапатсыз ресиверлерди сатып албоого чакырышууда. Требуйте сертификат соответствия установленного образца. Азыр базарда контрафакттык товарлар көп. Андыктан ресиверлерди сатып алууда сапатты далилдеген сертификатты талап кылуу зарыл. Ал эми баасы боюнча бир цифраны айтуу кыйын. Биз да өзүнчө тендер жарыялаганбыз. Компаниялар дагы ага катышууга арыз беришкен. Эң арзан жабдуунун баасы 1200 сом. Кээ бир жерлерде анын баасы $120 чейин чыгып кетип жатат. Бул жерде сатып алуучунун тандоосуна жараша болот. Бирок эң негизгиси ресиверлердин сертификаты болууга тийиш. Ал эми аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ресиверлерди бекер туташтырып беришет. Бирок бул үчүн каражаттын толук чогулбаганы көйгөй жаратууда. Ошондой эле өлкөдөгү калктын орус тилдүү бөлүгү Россиянын телеканалдарын көрбөй калабызбы деп кооптонушууда. Себеби социалдык пакетке Россиянын жана башка коңшу өлкөлөрдүн каналдары киргизилген эмес. Алар коммерциялык мультиплекске кошулат дейт Маданият министринин орун басары. Во всех соседних государствах, включая в Россию, мындай практика бардык эле КМШ өлкөлөрүндө колдонулуп келет. Россиянын телеканалдары экинчи мультиплекске кирет. Ал коммерциялык негизде көрсөтүлөт. Бирок коммерциялык деген сөздөн кооптонууга негиз жок. Көрүүчүлөр социалдык пакет менен коммерциялык берүүнүн айырмасын байкабайт деле. Россиянын каналдарын деле бекер көрүүгө болот. Ал эми ала TV сыяктуу операторлор киреше тапкысы келсе, жашырын код коюп алышы мүмкүн. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндөн баштап өлкөдө санариптик берүүгө өтүү боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлө баштады. Анын алкагында маалымат каражаттарында атайын роликтер көрсөтүлүп, ал эми аймактарда мобилдик топтор иштей баштайт. Андан тышкары 1212 номуру менен ыкчам байланыш акысыз кызматы ишке кирет. Чалуулар 15 майдан тарта уюлдук байланыш операторлорунан да бекер болору айтылууда. Мээрим Ташыбекова, Самат Өлөтакунов, НТС.